Казакстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуунун алкагында анын дүйнөлүк ролун жогорулатууда. Мындай пикирди Борбор Азия өлкөлөрүнүн стратегиялык изилдөө институттарынын жетекчилери айтты. Алардын айтымында республика бир катар багыттарды алдыга жылдыруу миссиясын өз мойнуна алды. Тактап айтканда, коопсуздукту камсыз кылуу, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү, энергетикалык кызматташууну, ошондой эле санариптик жана экологиялык чөйрөдө өз ара аракеттенүүнү бекемдөө. Казакстан уюмга кирген өлкөлөрдүн транспорттук байланышын өнүктүрүүгө салым кошууда. Бул өз кезегинде бүтүндөй аймактын экономикалык өнүгүүсүнө кубаттуу түрткү бере алат. Жалпысынан серепчилердин пикири боюнча, республика Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүүнүн кыймылдаткычтарынын бири болууга жана жаңы мүчөлөрдү тартууга таасир этүүгө умтулат. Уюмдун төрагалык кылуу эстафетасын колго алуу менен Астана өзүн көп тараптуу дипломат катары көрсөтүп, жалпы аймактык жана жалпы кызыкчылыктарды илгерилетүүдө. Сегодня ШОС становится одним из крупнейших объединений на пространстве Евразии. Бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюму Евразиялык мейкиндиктеги эңири бирикмелердин бирине айланууда. Шанхай кызматташтык уюму бул уюмга көптөгөн өлкөлөрдөн ушунчалык чоң көңүл буруп жатканы анын туура жолдо баратканын билдирет. Бийик максаттарга жетүү үчүн биз Казакстандын бүгүнкү төрагалыгын колдоп гана тим болбостон, Шанхай кызматташтык уюмунун Астана саммитинин алкагында кабыл алынган бардык макулдашууларды иш жүзүндө ишке ашырууда чоң ийгиликтерди каалайбыз. Договоренности, которые будут приняты в рамках Астанинского саммита ШОС. Для Таджикистана было очень примечательным. Тажикстан үчүн быйылкы жыл Казакстандын Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлигине кошкон салымы абдан маанилүү болду. Анткени туруктуу өнүгүү маселелерине, анын ичинде экологиялык көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурулуп, бул форматта Казакстанда да, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө башка өлкөлөрдө да көптөгөн иш-чаралар өткөрүлдү. Уюмга мүчө болгон өлкөлөрдүн өнүгүү келечектеринин комплекстүү ишке ашырууну камсыз кылууга кошкон салымы зор. Проводились и в Казахстане, и в других странах членов этого ШОС. Вклад Республики Казахстан в обеспечение реализации целей и видение перспективного развития стран членов ШОС очень заметен.